Бул күндөр Украинада тынчтыкты орнотууда чечүүчү мааниге ээ болушу мүмкүн. Бирок Владимир Путин менен Дональд Трамп Киев тозокту башынан өткөргөн жана көп адамдын каны төгүлгөн жерлерден баш тартат деп күтүп жатышканы анык. Ошондой эле биз учурдагы согуш линиясын эске алуу менен аймактарды алмашуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашыбыз керек. Согуш линиялары даана көрүнүп турат. Чынында ал жакта абалы оор. Владимир Путин 10 жылдан ашык убакыттан бери чыгыштагы Донбасс аймагын басып алууга аракет кылып келет. Донбасс Донецк жана Луганск деген 2 облусту камтыйт. Бирок Украина азыр Донецктин 30%-ын дале ээлеп турат. Мында бир катар шаарлар бар. Алар Славянск, Краматорск жана Константиновка. Ал Украинанын коргонуу тилкеси катары белгилүү. Андан баш тартуу жана Орусияга Донецктин калган бөлүгүн алууга жол ачуу Украинанын башка бөлүктөрүн келечектеги орус чабуулуна алсыз кылып коет. Бул коргонуу тилкесинин өзөгүн жоготуп алуу украиндер бекем чептей корголгон позицияларынан кол жууйт дегенди билдирет. Мындан өлкөнүн көп бөлүгү келечектеги чабуулдарга алсыз болуп калат. Бул аймак тууралуу гана эмес, Украинанын келечектеги коопсуздугу тууралуу да суроолорду жаратат. Президент Трамп сүйлөшүүлөрдө чоң жылыш болгонун айтат. Президент Путин Орусия Украинага берилген коопсуздук кепилдиктерин кабыл алаарын айтты. Бул эске алышыбыз керек болгон негизги пункттардын бири. Биз эми ким кандай иш аткарат деген сыяктуу маселелерди алдыда сүйлөшөбүз. Украина аскерлери согуштун башынан бери Британияда жана башка жерлерде машыгып келишти. Киевдин өнөктөштөрү ок атышпоо кабыл алынса коргонууну бекемдөөгө даяр турушат. Дональд Трамп да кол сунууга даяр көрүнөт, бирок мунун чоо жайы бөдөмүк. Коопсуздук кепилдиги иштеши үчүн корголо турган аймак аныкталышы керек. Тараптардын жүрүм-туруму көзөмөлдө болушу зарыл. Андай болбосо АКШнын Украинаны же европалыктарды коргоп, түздөн-түз согушуу үчүн аскерлерин жайгаштырарына орустардын ишениши кыйын. Краматорскиде 10 жылдан ашык убакыттан бери согуш өкүм сүрүп келет. Алыскы борбор шаарларда анын келечеги талкууланып жаткан кезде мындагылар аман калуунун аргасын издешүүдө.